Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, замандаштар. Менин атым Чыңгыз Исмаилов. Мен 12 жылдан бери өзүмдүн билим, тажрыйбам менен көрүүчүлөр менен бөлүшүп келатам. Андан сырткары 7 китептин автору, жеке ишкер болом. Бүгүн өтө маанилүү видео сабак. Мен сиздерге эмнени айтып берейин деп атам. 3 айдын ичинде кантип кирешени 50%-га көбөйтсө болот. Как увеличить доход на 50% в течение 3 месяцев. Эгер мен айткан рекомендациянын баарын так аткарсаңыздар, сөзсүз түрдө 3 айдын ичинде кирешеңизди 50%-га көбөйтсөңүздөр болот. Эми сиздер мени абдан кунт коюп угуңуздар, колуңуздарга тетрадь, ручка алып алыңыздар и бүт жазыңыздар. Анан видео сабак бүткөндөн кийин ошону аткара баштаңыздар. Анда эмесе биринчиси, азыр кандай абалда болбоңуз, өзүңүздүн проблемаңызды гана карай бербей, мүмкүнчүлүктөрдү карай баштаңыз. Ушулку абал менен, ушул колуңда болгон каражат менен кантип мен дагы бир кошумча булактарды тапсам болот. Мисал үчүн, сиз үйдө бала багып отурсаңыздар, эч жака чыкпасаңыз, кантип мен дагы башка бирөөлөрдүн балдарын ошол убакытта карап, кошумча акча кылсам болот. Балким сиз тигип иштейсиз. Тигип иштесеңиз, кантип жаныма дагы бир ученикти алып, аны үйрөтүп, дагы кошумча акча кылсам болот. Ошентип ар бир адамдын күчтүү тараптары бар. Ошол күчтүү тараптарды туура колдонсо, ал дагы бир дополнительный источник дохода ачса болот. Кошумча киреше булагын ачса болот да. Просто азыр адамдардын проблемасы эмнеде? Бүт бардыгын жамандап, негативдигине көрөт да, кризис болуп атат, акча аз, саясат туруктуу болбой атат, экономика слабый. Ошентип эле проблемаларды көрө берсе, эч качан өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн күчтүү тараптарын көрө албайт да. Ошондуктан азыр фокус внимания өзүңүздүн көңүлүңүздү башка жака, башка нукка бурушуңуздар керек да. Менин кандай күчтүү тараптарым бар, мен дагы кантип кошумча булак тапсам болот, кантип мен ушул жерде иштеп атып өзүмдүн баалуулугумду көбөйтсөм болот, и ошентип акчаны көбүрөөк тапсам болот. Ар бир адам бир гана кантип көп акча иштесем, канча тапсам эмес, туура вопрос бериш керек да. Кантип мен көбүрөөк адамга баалуулук бере алам? Эгерде ушул вопросту кечке кайталап өзүңүзгө бере берсеңиз, дагы кантип элдерге баалуулук көрсөтө аласыз, табыла берет да. Ошондуктан биринчи кадам, кантип мен көбүрөөк адамга көбүрөөк баалуулук бере алам? Ошол жөнүндө ойлонуу. Анда эмес экинчи кадам, кантип мен азыр өзүмдүн расходторумду кыскартсам болот? Кантип акчаны жөндөн жөн эле эч кандай керексиз буюмдарды алып коротуудан өзүмдү токтотуп, акчаны үнөмдөсөм болот? Одним словом, контролировать расходы. Ар бир адам потребитель болот да. Мына бардыгыбыз эле потребительбиз. Потребительский кредит алабыз, акчаны чогултуп туруп, анан бир кереги жок покупкаларды жасайбыз. Ошентип эле акчаларды коротуп салабыз. Ал акча деген чогулуп туруп, анын үстүнө дагы акча алып келе турган киреше булакка салыш керек да. Деньги должны приносить деньги. А биз болсо, мисал үчүн, акчаны чогултуп туруп, анан акча алып келбеген нерсени сатып алабыз дагы, акчабызды коротуп салабыз. Ошондуктан азыркы күндөн, азыркы учурдан баштап өзүңөрдүн расходторуңузду кыскарта баштайсыздар. Экономия башталат да. Мына мен өзүмдү эле мисал катары айта кетейин. Мен аябай кофе жакшы көрөм. Мен кофени күндө 2 кружка алып иччимин да. Кетип баратып эле кофе с собойдон алып алчымын, баасы 150 сом. Ошентип күнүнө 2 иччимин. Балким 3 иччимин, балким 1 иччимин, бирок в среднем күнүнө 2 иччимин. Ошондо күнүнө 300 сом кофелеге кетчикен да. Ошентип бир айда санап көрсөм 9000 сом кофеге гана коротчукенмин. Эми башка расходторду айтпай эле коеюн. Мен экономияны баштагандан баштап, кантип мен кофени сырттан сатып албай, офистен ичсем болот деген план койдум дагы. Растворимый, качественный кофе сатып алдым и сухие сливки сатып алдым и офистен гана жазап, ошол кофени иче баштадым. Күнүнө кааласам 3 кружка ичем, 4 кружка ичем, бирок баары бир мен күнүнө 300 сом коротпой, айына кофеге болгону 1000 сом коротом. Ошентип мен 8000 сом айына
кофеден гана экономия кылып алам да. Ошондуктан сиздерди жакшылап ойлонуп көрүңүз. Балким сиз акчаны табасыз, күндө барып кафеге барып обед кыласыз да. Кантип ошо кафеге барбай, башкача үйдөн жазап келесизби же үйгө барып обед кыласызбы? Иши кылып, үнөмдөгөн булактарды көрсөңүздөр, толтура булактарды таба баштайсыздар. Ошондуктан мен сиздерге суранарым, богат не тот человек, который много зарабатывает, богат тот человек, который много сохраняет деньги. То есть ошондуктан канча акча иштеп атасыз эмес, канча акчаны сактап кала алдыңыз, ошол сизди байлыкка жана финансылык көз карандыкка ошол гана сапат алып келет. Эмесе, үчүнчү кадам. Ар бир адам өзүнүн самооценкасын, өзүнө ишенимди жогорулатыш керек. Балким сиз аябай мыкты специалистсиз, бирок өзүңүздү баалабайсыз да. Эгер адам өзүн баалабай арзан сата берсе, анда эч качан байлыкка келбейт. Ошондуктан самооценканы көтөрүш керек. Мисал үчүн, эки технология бар да. Биринчи технология дневник успеха деп коет. Ийгилик күндөлүгүн ачышыңыз керек. Ошо күндөлүккө күн сайын 5 ийгиликти жазыш керек да. Бирөө сизди мактадыбы, бир маселени чечтиңизби, бир адамга жакшылык кылдыңызбы, бир чыгармачылык ойлонуп туруп бир кандай сунуш киргиздиңизби, ошентип күнүнө кандай 5 ийгилик жаратсаңыз, ошону жазыш керек. Ошентип күндөн күнгө ийгиликтерди жаза бериш керек. Анан ар бир учурда ошол кайгырып атасызбы, көңүлүңүз жокпу, ийгилик күндөлүгүн ачып, өзүңүздүн ийгилигиңизди окуган сайын өзүңүзгө ишеним жогорулай баштайт. Ошондуктан ар бир ийгиликтүү, атактуу адамдар кандайдыр бир убакытта ошондой ийгилик күндөлүктү жазышыптыр. Ошол аркылуу булар атак даңкка, байлыкка жетишиптир да. Ошондуктан сиздерге да кеч эмес, ийгилик күндөлүгүн ачасыз дагы өзүңүздүн ийгиликтериңизди жаза баштайсыздар. Бул биринчи технология. Эмесе экинчи технология бар. Дагы өнүгөм деген адамды табасыз. Балким бул сиздин үй бүлөңүздөгү адам болобу, келинчегиңизби, күйөөңүзбү, же болбосо байкеңизби, эжеңизби, ошол экөөңөр ийгиликке умтулам десеңиздер, бири-бириңерге партнер болуп аласыздар дагы, бири-бириңерге жакшы бир комплименттерди айтып турасыз. Эртең менен турганда эле ал сиздин жакшы сапаттарыңызды айтат да. Сен ушундай акылдуусуң, жоопкерчиликтүүсүң, аябай мындай чыгармачыл ойлоносуң деп, эртең менен турганда эле сизге бир 10 чакты, 20 чакты сонун бир жакшы сапаттарыңызды айтып берет. Анан сиз дагы анын жакшы сапаттарын 10 чакты, 20 чакты айтып бересиз. Ошентип эртең менен туруп эле өзүңүзгө ишеним менен чыгасыз да эшкеч. Ошентип өзүңүзгө ишенимди жогорулаткан сайын уверенность пайда болот, самооценка көтөрүлөт. Киреше улаңыз көбөйө баштайт да. Бир акылман айтыптыр: уровень вашего дохода никогда не превышает уровень вашей самооценки. Өзүңүздү канчалык бааласаңыз, ошончолук гана акча таба аласыз деп айта кетиптир да. Ал адам өзү дагы миллионер болуптур. Өзүн өзү мактап атып, өзүнө ишеним көрсөтүп атып, анан чоң ийгиликтерге жетиптир. Ошон үчүн үчүнчү кадам өзүңүзгө ишенимди жогорулатыңыз. Төртүнчү кадамда биз тазалыкты сакташыбыз керек. Тазалык 3 түрү болот. Это гигиена, физическая гигиена, умственная гигиена и эмоциональная гигиена. Анда эмесе интеллектти таза алып жүрүш керек деп атат, денени таза алып жүрүш керек, андан сырткары өзүңдүн эмоцияларыңды да таза алып жүрүш керек. Эми мен сиздерге түшүндүрүп берем. Сиздер байкадыңыз беле, эгерде бир бай компанияларга барсаңыз, абдан таза болот да. Ошол эле частный медицинский учрежденияга барсаңыз таптаза, государственный больницаларга барсаңыз эскирген, мындай бир аз анчалык таза болбойт да. Ошондой эле бай компанияларга кирсеңиз таптаза, анан кедейирээк компанияларга барсаңыз кир болот да. Ошондой эле өзүн сыйлаган бай адамдын үйүнө барсаңыз таптаза болот, эми өзүн сыйлабаган кедей адамдын үйү кир болот да. Ошондуктан тазалыктан байлык башталат. Кийимиңиз тазабы, өзүңүздү таза алып жүрөсүзбү, иштеген жериңиз тазабы, кандай болбосун тазалыкты алып жүрүшүңөр керек. Физикалык жактан бүт таза болуш керек да. Мисал үчүн мейли эски болсун, эски болсо дагы бирок таза болуш керек да. Ошондуктан тазалык
гигиеналык тазалык. Экинчиден, эмоционалдуу тазалык деп атабыз да. Бизге айлана чөйрөдөгү адамдар ушунчалык чоң таасир берет, сиз аны даже билбейсиз да. Мына мисал үчүн свежий бадыран болсоңуз, анан жана туздалган банкага кирсеңиз, туздалган бадырандардын арасына жакын арада сиз да туздуу бадыран болуп каласыз да. Ошондой эле сиздин эмоцияңыз таза, бирок ушундай негативдүү чөйрөгө кошулсаңыз, бир учурда эле карасаңыз, сиз да негативный болуп каласыз да. Анткени алар ушактайт, депрессивный состоянияда болот, баардыгын жамандайт. Сиз аларды угуп атып эле, дүйнө ушундай экен деп, сиз дагы эмоционалдуу жактан өтө негативдүү болуп баштайсыз. Ошондуктан айлана чөйрөдө кандай адамдар бар, алар мага кандай таасир берип атат, ошону анализдеп көрүңүз, анан жана негатив ушак айткан адамдардан алыс болуңуз. И өзүңүз дагы негативный болуп, ушак-пушактар менен бөлүшкөндү токтотуңуз. Эмоционалдуу жактан таза болуңуз. Анда эмесе интеллектуалдуу жактан таза болуу жөнүндө дагы айта кетейин. Биз 24 саат информацияны мээбизге кабыл ала беребиз да. Үйдө, например, телевизор кандай нерселерди сайрап атат, кандай соцсеттерден эмнелерди окуп атабыз, кандай маалыматтарды жумуштан угуп атабыз. Иши кылып 24 саат биз информацияны мээге кабыл ала беребиз. Бир сонун мыйзам бар да, эмнени кабыл алсаң, ошону гана чыгарасың деген. Ошондой эле да, мисал үчүн, эгерде сиз унду кабыл алсаңыз, анда макарон чыгарасыз да. Эгерде сиз жаман маалыматты кабыл алсаңыз, сиз, конечно, жаман маалымат чыгарасыз. Что при входе, то и на выходе деген сөз бар. Кандай маалыматты мен мээме сиңирип атам, ошону ойлонуп анализ кылыңыз. Эгерде сиз позитивдүү, жакшы кинолорду көрсөңүз, эгерде сиз дем берүүчү деловой китептерди окусаңыздар, эгерде сиз жакшы сабакка барып наставниктен акыл насаат алсаңыздар, эгер жакшы видео сабактарды YouTube'дан көрсөңүздөр, анда сиз жакын арада ошондой жакшы маалыматты чагылдыра баштайсыз да. Ошондуктан мен сиздерге 3 тараптан таза болушуңузду сунуштайт элем. Бул сиздерге ийгилигиңизге жардам берет. Физикалык жактан таза болуу, эмоционалдуу жактан таза болуу и интеллектуалдуу жактан таза болуу. Анда эмесе мен сизге киреше доходту 50%га көбөйтүү жолдорун, конкреттүү жолдорун айтып бердим. Биринчиден, кантип көбүрөөк элге баалуулук көрсөтө алам, кошумча булактарын таба алам. Экинчиден, расходторду үнөмдөө. Үчүнчүдөн, кантип өзүңүзгө ишенимди жогорулатуу. И төртүнчүдөн, кантип өзүңүздү таза алып жүрүү. Эгерде мен айткандарымды аткара баштасаңыздар, 3 айга жетпей өзүңүз байкайсыз. Доходуңуз 50%, андан да өйдө жогорулаган болот. Анда эмесе сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. Эгер сиздерде кандайдыр бир сунуштар, вопростор болсо, комментарийге жазыңыздар. Жакын адамдарыңызга пайда алып келем десеңиз, ушу видео менен бөлүшүп коюңуздар. Кудай буйруса, кийинки жолугушууларга чейин сак саламатта болуңуздар.